түбөлүк акыреттин жыргалчылыгы үчүн бул дүйнөнүн убактылуу жана алдамчы рахаттарынан баш тарткан адамды түбөлүк бакыт жана түгөнбөс сыйлыктар күтөт. Аллаху акбар. Бүткүл дүйнө тең келбеген намаз. Оба, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Оба, бүтүндөй дүйнөдө андагы топтолгон чексиз байлык да, адамдар көз артып жан талашкан бийлик да ага тең келе албайт. Жер жүзүндөгү баардык баалуулуктарды бириктирсеңиз да, аны менен салыштырууга мүмкүн эмес. Себеби ал динибизде өзгөчө орунду ээлеген, акыретте улуу сыйлыкка жеткирүүчү ибадат. Ал багымдат намазынын 2 рекет сүнөтү. Болгону 2 гана рекет, бирок өзүнө 2 дүйнөнүн чексиз жакшылыгын камтып турат. Бул тууралуу Айша энебиз радиаллаху анха, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: багымдаттын 2 рекет сүнөтү бул дүйнөдөн жана андагы баардык нерселерден да жакшыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул 2 рекеттин кадырын дагы бир хадисинде мындай деп баса белгилеген: бул экөөсү мен үчүн бүтүндөй дүйнөдөн да сүйүктүүрөөк. Элестетиңиз, бул дүйнөдөгү баардык заңгыраган сарайлар, кымбат баалуу унаалар, тоодой алтын күмүш байлыктар жана адам баласы суктанган бүткүл сулуулуктардын баарын даразанын бир тарабына коюп, ал эми багымдаттын 2 рекет сүнөтүн экинчи тарабына койсо, намаздын салмагы алда канча оор болмок. Мусулман бир тууганым, бүткүл ааламдын байлыгынан да баалуу болгон бул улуу намазга сиз бүгүн кандай мамиле кылып жатасыз? Эгер сиз таңдын ызгар суугуна, уйкунун эң таттуу мүнөттөрүнө жана төшөктүн жылуулугуна карабастан, жалгыз гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн багымдаттын 2 рекет сүнөтүн окууга бел байласаңыз, анда сиз бүтүндөй дүйнөдөн да бийик турган илахи сыйлыкка ээ болгон эң бай адамсыз. Сиздин бул бир нече мүнөттүк ибадатыңыз жер бетиндеги баардык алтын күмүштөн, атак даңктан жана байлыктан кымбат турат. Эмне үчүн? Анткени акырет бул дүйнөдөн алда канча улук. Жана түбөлүктүү. Бул дүйнөдө сиз умтулган кандай гана жыргалчылык болбосун, ал сөзсүз бир күнү бүтөт, эскирет же сизди таштап кетет. Бирок акыреттин казынасына салынган сооп, анын ичинде багымдаттын 2 рекет сүнөтү үчүн берилүүчү сыйлык эч качан түгөнбөйт. Ал сизди кабырдын караңгылыгында тосуп алып, түбөлүк жашооңузда эң ишенимдүү таянычыңыз болот. Аллаху акбар, иншаллах. Ошондуктан дүйнөнүн убактылуу, ал эми акыреттин түбөлүктүү экенин терең түшүнгөн адам эч качан түбөлүктүү сыйлыкты бир көз ирмемдик убактылуу рахатка алмаштырбайт. Ал арзыбаган дүйнө кызыкчылыктары үчүн өзүнүн эң башкы диний милдеттерине эч качан кайдыгер мамиле кылбайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям багымдат намазынын 2 рекет сүнөтүнө ушунчалык чоң маани бергендиктен аны эч качан калтырган эмес. Бул тууралуу Айша энебиз радиаллаху анха, Аллах андан ыраазы болсун, мындай деп күбөлүк берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бешимдин парсынан мурунку 4 рекет сүнөттү жана багымдаттын парызынан мурунку 2 рекет сүнөттү калтырчу эмес. Башка бир риваятта бул 2 рекеттин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям
жүрөгүндөгү өзгөчө орду мындайча сүрөттөлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нафил намаздардын ичинен багымдаттын 2 рекет сүннөтүнө көңүл бургандай башка эч бир намазга анчалык деңгээлде көңүл бурчу эмес деп айтылган экен. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам багымдаттын сүннөтүнө болгон берилгендиги жана бекемдиги бардык нафил намаздардан жогору турган. Ошондуктан ал бул 2 рекетти сапардагы кыйынчылыктарда болобу же үйдөгү бейпилдикте болобу эч качан калтырган эмес. Бул үмөт үчүн багымдаттын сүннөтү жөнөкөй эле ибадат эмес, таңкы берекенин жана күнү бою улана турган ийгиликтин ачкычы экенине эң чоң далил. Эгер бүткүл ааламдын эң кадырлуу инсаны күнөөлөрү кечирилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул 2 рекетке ушунчалык маани берген болсо, анда биз Роббибиздин кечиримине жана коргоосуна муктаж болгон алсыз пенделер бул намазга канчалык бекем болушубуз керек. Аллахым баарыбызга өз жардам берсин. Амин. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сүннөттүн канчалык маанилүү экенин баса белгилеп, аны эч кандай шартта калтырууга болбой тургандыгын төмөнкүдөй кескин түрдө эскерткен. Артыңардан душмандын атчан аскери кууп келе жатса да, багымдаттын 2 рекет сүннөтүн калтырбагыла. Артыңардан душмандын атчан аскери кууп келе жатса да, багымдаттын 2 рекет сүннөтүн калтырбагыла. Бул илахи эскертүүнүн артында кандай гана терең маани жана өзгөчө сыр жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздөрү менен бизге багымдаттын баа жеткис баркын айтып көрсөтүп, анын чыныгы улуулугун ачып берүүдө. Элестетиңиз, өмүргө коркунуч туулуп душман кууп келе жаткан эң кыйын, эң кооптуу мүнөттөрдө да бул 2 рекетти окууга буйрук берилип жатат. Бул эмнени билдирет? Бул багымдаттын сүннөтү сиздин коргоочуңуз, кыйынчылыктан алып чыгуучу куралыңыз жана Роббиңиздин жардамын чакырчу эң ишенимдүү жол экенин билдирет. Бул 2 рекет сүннөт мумундун таңкы куралы. Ким куралын таштаса, ал турмуштун татаал сыноолоруна, напсини азгырган бороондорго туруштук бере албайт. Ким 2 рекет сүннөт. Бул 2 рекет сүннөт мумундун таңкы куралы. Ким куралын таштаса, ал турмуштун татаал сыноолоруна, напсини азгырган бороондорго туруштук бере албайт. Куралсыз аскер майданда жеңилген сыяктуу, багымдатсыз башталган күн да руханий жеңилүүгө дуушар болот. Эгер өлүм коркунучу турганда да бул намазды калтырбоо керек болсо, анда биздин уйкумду кыя албадым, убактым болбоду же катуу чарчадым деген шылтоолорубуз канчалык деңгээлде негизсиз жана алсыз экенин түшүнө бериңиз. Бул хадистеги терең маанини Алым Аль-Мунави, Аллах андан ыраазы болсун, мындайча чечмелейт. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн атчан душмандар кууп келе жатса да таштабагыла. Керек болсо ат үстүндө же жөө баратып ишарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка сүннөт жана нафил намаздарды, өзгөчө түнкү намаздарды ушунчалык узак окугандыктан аларга салыштырмалуу багымдаттын 2 рекетти абдан тез бүткөндөй сезилген. Багымдаттын 2 рекети абдан тез бүткөндөй сезилген. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул намазда Фатиха сүрөсүнө кошуп эң кыска сүрөлөрдү окууну адат кылган.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүндө кайсы сүрөлөрдү окугандыгы тууралуу бир нече сахих хадистер риваят кылынган. Алардын биринде Абу Хурайра радиаллаху анху мындай деп баяндайт: Аллахтын элчиси багымдаттын сүннөтүнүн 1-рекетинде айткын: "Эй капырлар!" Кафирун сүрөсүн. Ал эми 2-рекетинде айткын: "Аллах жалгыз!" Ихлас сүрөсүн окуган. Күндүн эң биринчи намазында дал ушул 2 сүрөнүн тандалышында терең сыр бар. Анткени Кафирун сүрөсү бардык жалган кудайларды жана ширк ишенимдерди четке кагууну билдирсе, Ихлас сүрөсү бир гана чыныгы Кудайдын, Аллах Тааланын жалгыздыгын, таухидди тастыктайт. Аллаху акбар. Мына ушундай тартип менен таңды тоскон адам ички дүйнөсүн алгач жалган ишенимдерден арылтып, андан соң аны таухид нуру менен толтурат. Ошондуктан күндү мындай улуу мааниге ээ болгон сүрөлөр менен баштоо адамдын ишенимин бекемдеп, аң сезимин туура багытта кармап, аны күнү бою руханий азгырыктардан жана жалган ишенимдерден сактаган ишенимдүү калкан болот. Демек, бул хадистер багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүнө берилген улуу артыкчылык анын узак окулушунда эмес, тескерисинче анын өзгөчө убактысында жана руханий маанисинде экенин көрсөтөт. Себеби таң зарда таттуу уйкудан ойгонуу, жылуу төшөктү таштап кээде суукта же башка ыңгайсыз шарттарда даарат алуу ар бир адамдын эле колунан келе берчү жеңил иш эмес. Бул напсинин каалоосу менен жараткандын буйругу беттешкен учур. Ким ушул мүнөттөрдө төшөктү эмес, сажданы тандаса, ал өзүнүн ишенимин иш жүзүндө далилдеген болот. Аллаху акбар. Бул 2 рекетти окууга болгону 2-3 мүнөт убакыт кеткени менен ал ар бир мусулман үчүн күн сайын кайталануучу эң оор сыноо болуп эсептелет. Бул напси менен рухтун ортосундагы бүтпөс күрөш. Ким ушундай тоскоолдуктарга карабастан Аллахтын чакырыгын баарынан бийик коюп, багымдат намазында турса, ал акыретте бул дүйнөдөгү баардык байлыктан, бийликтен жана жыргалчылыктан да улуу сыйлыкка ээ болот. Иншаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алхамдулиллах. Ошондой эле багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүнүн артыкчылыгын баса белгилеген дагы бир маанилүү хадисти айта кетүү абзел. Айша энебиз радиаллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп сүйүнчүлөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп сүйүнчүлөгөн: Кимде-ким күнүнө парыздардан тышкары 12 рекет сүннөт намазды калтырбай окуп жүрсө, Аллах ал үчүн бейиште бир үй курат. Бешимден кийин 2 рекет, шамдан кийин 2 рекет, куптандан кийин 2 рекет жана багымдаттан мурун 2 рекет. Аллаху акбар. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү бейиште курула турган ошол куттуу үйдүн ажырагыс жана эң маанилүү бөлүгү. Башкача айтканда, бул 2 рекет күн ичинде окулуучу 12 рекет сүннөт намаздын тизмегин ачып берип, руханий курулуштун пайда болуу сыяктуу өзгөчө орунду ээлейт. Күнүн ушул 2 рекет менен баштаган адам бейиштеги үйүнүн пайдабалын бекем түптөгөн болот. Кандай гана заңгыраган сарай болбосун, анын бекемдиги пайдабалынан башталгандай эле. Мусулмандын күнүмдүк ийгилиги жана акыреттеги кадыр баркы ушул таңкы ибадатка көз каранды. Ошондуктан бул сүннөттү үзгүлтүксүз аткаруу түбөлүк жыргалчылыкка жетүү жолундагы эң маанилүү, эң алгачкы жана эң берекелүү кадамдардын бири. О Аллах, таңдагы уйкуну жеңип, сенин ыраазычылыгың үчүн багымдат намазына турууга бизге күч-кубат бер. Ар бир кадамыбызды соопко айлантып,
Акыретте сен убада кылган улуу сыйлыгыңа ээ болууну баарыбызга насип кыл. Амин. Я архамар рахим. Аллахым баарыбыздын ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип өз даргөндө кабыл кылсын, өзү ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Амин. Субханака Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. О Аллахым, мактоолор сага гана ылайыктуу. Сенден башка кудай жок. Сен манансың. Сен жер жана асманды жаратуучусуң. О улуулук жана урмат ээси, о тирүү ар дайым туруучу зат. Биздин билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, эки дүйнө жакшылыгын насип кыл. Аллахым, дуаларыбызды кабыл кыл. Дуалары кабыл болгон, күнөөлөрү кечирилген, тоболору кабыл болгон сүйүктүү кулдарың катарыңда кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Амин. Я архамар рахим. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима хуахлуху. Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн убасында эмненин жакшылыктарын сураса, амин деп алакан жайган ааламдагы ар бир мусулманга кабыл кыл. О Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн убасында эмненин жамандыгынан коргоону тилеген болсо, Аллахым, ааламдагы алакан жайган ар бир мусулманды баарыбызды өзүң коргоп, өзүң колдоп, өзүң панаңда карма. Я архамар рахим. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Salavat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazallahu an Muhammadan sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam bima huwa. Allah'ım görüp gözümüldep duruçu, amin деп алакан жаган ар бириздин сырларыбызды билүүчү. Allah'ım